Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Ушундай кыйын кырдаалда элибизге жардам берип, жардам колун сунган көптөгөн инсандарыбызга Алла ыраазы болсун. Мынакей мына продуктаны алып келип берди мага. Кыргыздын жигиттерине рахмат. Аллах ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Мен мындай нерсени күтпөдүм эле. Аябай сүйүнүп отурам. Алардын арасында өзүңөр күбө болуп видеолордо көрүп атасыңар. Видеого көрсөтүп берген да бар, көрсөтпөй бергендер да бар, көрсөткөндөрдү жактырбагандар да бар. Өзү негизи көрсөтүп садака жарыя деген көрсөтүп берген садака да бирөөгө кандайдыр бир үлгү болсун, кандайдыр бир мисал болсун деген максатта деле берилген тууру деп чубагачы. Азыр адамдар элге жардам кылат да, видеого тартып жардам кылып атам деп жарыя кылат, YouTube'ка, сайттарга таратып, ошентип жардам бергенине Алла ыраазы болобу экен деген ой келет. Аллахым жардам берсеңер оң колун бергени сол колуң билбесин деген го. Жарыя кылып бергендери кандай маселе айтат элеңиз дейт. Эми урматтуу бир тууганым, чындыгында адамдар жарыя кылып берсе, анын жакшы жактары дагы бар. Эгер ниетин түздөп туруп жарыя кылып, адамдар менден үлгү алып, адамдар дагы жардам берсин деп ниет кылса, албетте бул жакшы маселе. Негизи эле бардык жардам көрсөткөн жарандарыбызга, инсандарга, чыныгы инсандарга Алла ыраазы болсун. Азыркы мезгилде биздин WhatsApp номерлерге деле көптөгөн жардам сурап жазган жарандар жок эмес. Анан ал жарандарга биз Москвадагылар элчиликтеги колл-центрге кайрылгыла, ал эми Кыргызстандагы жарандар жардам штабына кайрылгыла деп номерлерин жазып атабыз. Бирок көпчүлүгү жазат, биз чалдык, биз жаздык, эч кандай жооп жок, эч кандай телефонну көтөрүшпөйт деп жазышат. Бул посольствого өткөндө барып деле өзүм аябай номерин алып келгем, анан чалсак такыр көтөрбөйт, жазсаң окубайт го. Негизинен ал жака чалуулар көп болгондуктан кээде линия занята болот, кээде алардын да убактысы жетишпей баратат, себеби кайрылгандар көп. Ошондуктан достор, биз өзүбүз текшерип көрөлү деген максатта биз азыр элчиликтин колл-центрине номерлерине чалып көрөлү. Эң эле биринчи номерден баштайлы. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бизге жардам керек болуп атат эле. Кандай жардам керек болуп атат? Биз азыр эми жумушсуз калып үйдө отурабыз, ошого кандай жардам бере аласыңар? Силер кандай? Эки кишилерсиңерби жана? Биз үй бүлөбүз. Биз үй бүлөбүздө аялым, өзүм, 3 балам бар. Канча жашта? Ким канча жашта? Кичинекей балдарыңар, 3 балаңар. Так, 5 жашар, 10 жашар, 14 жашар. Фамилияңызды айтып коюңуз. Аялыңыздын фамилиясын айтып коюңузчу. Аялдын фамилиясын эмне кыласыңар? Өзүнүкүн жаза бергиле. Эркектерге жардам берилбейт, аялдарга в основном. Эркектерге жардам берилбейт экен, түшүндүм. Сиз эми ишке жарайсызбы, жумуштап иштесеңиз болот. Ошондуктан аялыңызды аласыз. Андан көрө мага жумуш таап бересиңер андан көрө. Хорошо, давайте. Кандай жумуштар бар азыр? Өзүңүз карап аласыз, мен сизге вакансия жиберем, хорошо? Мен эмемди жазып алыңызчы, WhatsApp-ымды. WhatsApp-ты? Азыр. Жазып алгачы. +7 8 +7 +7 980
жазып алдым. Азыр Москвада вакансиялар барбы өзү? Жумуштар чыгып эле атат, мен жиберип турам сизге, макулбу? Ушуга жумуш деп жазып сообщение жиберип коюңузчу WhatsAppка. Түшүндүм. Анан дагы бир маселе да, мисалы менин паспортум азыр жок, жоголуп кеткен. Аны кандай акса болот? Ай, сиз паспорту жок канча иштеген атасыз? Жок, мен паспорту жоготуп койдум, жакында эле жоготком. Мартта. Паспорту жок, сиз жумушка да албайт байке, билесизби? Сиз эмеге келишиңиз керек, посольствого келишиңиз жок, эмеге элчи деген сайтта эме бар, телефон бар. Ошол телефонго биринчиден жазылышыңыз керек. Жазылып, анан келишиңиз керек да, паспорт жоготтум деп сизге справка берет. Түшүндүм. Элчи деген сайттан, анан тиги аялыңызды жазып койбойлу продуктуга. Так, анан дагы жанымда бир кошуна аялдар бар да, бир эле баласы бар. Ал баласы деле 15-16 жашар. Аларга да жардам берилет. Чоңданы иштеп багышсын. Иштеп багышсын. Майда балдар менен жардам берип атабыз азырчы. Өтө муктаждарга. Майда баласы жок үй бүлөлөргө жардам берилбейт демек. Алар эми иштейт да туурабы? Иштесе, жумуш кылса таап да акча. Өтө деле муктаж эмес го. Эмелерге жардам беребиз. Жашаган жери жок болсо, хостелдерге жайгаштырабыз. Ал хостелге канча убакытка жайгаштырасыңар? Кандай? Эми жол эмеси маселеси чечилмейинче, иштеп баштамайынча жайгаштырабыз. Эгерде мисалы квартирадан кууп чыкса, ошол жакка жайгаштыра аласыңар да? Жайгаштырабыз. Ал жакка мисалы бала чакасы менен барса деле жайгаштырасыңар. Толтура. Боюндалар барлар бар, көп балалуулар бар. Баарын эле жайгаштырабыз. Ал жерге мисалы ошол жашаганыга эле силер төлөйсүңөр, ал эми продуктаны өздөрү кылабы кандай? Эме бар, тамак берген хостел бар, тамагы жок хостелде продукт алып келип беришет, тамак ошол жакта жасап, очередьтешип жасап жешет да. Самолет өзү болобу Кыргызстанга? Азыр белгисиз болуп атат, 11-ине чейин белгисиз. Такыр белгисиз. 15-майга чейин белгисиз. Майга чейин. Өткөндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат, Москвага да чартерлик рейс коюп беребиз дегендер. Жүрүп атат, азырынча ошол чечиле элек болуп атат ошол маселечи. Машина менен чыгып кетишин деле азыр жок. Мүмкүнчүлүгү жок да? Мүмкүнчүлүк эч кандай чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Ясно. Анан мен Домодедовода жашаймын да, ошол жакка жеткирип бересиңер да. Эмени продуктуну? Ооба. Же барып алып келиш керекпи? Жок, мен жазып коем, анан балдар өздөрү чалышат сизге. Кандай жеткирип берени. Хорошо? Можете действительно метрого келип алып кетсилер деп айтат. Жазып кое берейинби аялыңызды? Урматтуу достор, өзүңөр күбө болдуңар. Биринчи номерге чалып байланыша алдык. Экинчи номерге чалып көрөбүз азыр. Азыр жумуш боюнча сурап көрөбүз, кандай жумуштар бар, каерде, эгерде алганбыз. Паспорту жок, жумушка кирсе болобу деген маселени коюп көрөлүчү. Жардам бере аласыңарбы деп. Так, экинчи номер алган жок. Үчүнчү номерге чалып көрөбүз. Линия занята. Демек, сүйлөшүүлөр болуп атат. 4-чү номерге чалып көрөбүз. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Номер занят. Демек, ал жерде да сүйлөшүү болуп атат. 5-чү номерге чалып көрөбүз. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Сбросту басып койду. Бул WhatsApp'tan сүйлөшүп аткан болсо керек, балким.
Ошондуктан сбросту басып койду окшойт. Кайрадан чалып көрөбүз ошол эле номерге. Салам алейкум. Мен жумуш боюнча сурайын дедим эле. Жумуш барбы сиздерде? Жок, кайсы номердесиз? WhatsApp ушул номерде. Азыр WhatsAppка чыгып туруп, жумуш боюнча деп жазып койсоңуз, мен сизге сүйлөп жөнөтөйүн. Москванын ичинде жумуштар барбы? Иә. Москванын ичинде. Ишел списоктор көп, жактан карап аласыздар. Дагы бир проблема бар да, паспорту жок, ишке алабы ал жерде? Паспорт бар керек. Паспорт маселесин кантип чечсе болот? Тез аранчыда чечсе болобу, ошонун кандайдыр бир? Паспорт эмне болду? Жоголду эле. Кайсы паспорт? Кыргыз паспорт. ID карта. ID карта Заграм бар беле? Заграм жок да. Так, мене эчтекеси жок да. ID картанын өзү эле, ооба. Жазатып Кыргызстанга кетип кетти. Кандай кылыш керек десиңер? Только неме күч керексиз, авиа каттамдар ачылат, ошондо анан келип элчиликтен утейде жазатасыңар, ошол менен жетип аласыңар Кыргызстанга. Азыр демек карантиндин ичинде паспорт жасатыштын иланчысы жок экен да. Сизге негизи биякта Москвадан паспорт жазатканга иланчыңыз жок. Жок, ошону түшүнүп турам. Анан мисалы азыр же жумушка кире албасам, же паспорт турула албасам, же эркектерге жардам бербесеңер, анда кандай кылабыз? Аны деген только неме күч керек болуп калат. Жумуш боюнча анда паспортсуз ошо кайрылыш керек болот. Ал неме көчөдө жүрүш үчүн сиз милицияга в первую очередь барыш керек болот. Алар справка берет, ошол справка менен жүрүп турасыңыз. Жок, эми силер кичине болсо да жардам кылып ошондой баягы өзүбүздөн паспортты сурабай, хотя бы кичине болсо да халтура эте турган жерлер барбы, жумуштар? WhatsAppка чыккыла, мен деген жөнөтөйүн, эми арасынан издеп кайрылып сурайсыңар. Ал WhatsAppка жөнөтө турган номерлер кыргыздар эмес да, ал агентстволордуку да. Ошондойбу? Мен айта албайм, аны билбейт экенмин. Возможно, прямой бар. Бирок тизмеси көп да. Напрямую чалып эле сурайсыңар. Кечиресиңер, анда получается силер ал жактагы жумуш берүүчүлөрдү дагы билбейсиңер азыр. Ал адамдарды. Бул миграция өкүлчүлүгү билет. Неме алар тизген, неме тизмесин түзгөн. Алар ошол ишеничтүү булактардан түзгөнбү? Мисалы, эртең барып кидала болуп анан көчөдө калбайбыз ал жакта дагы? Конечно, бул миграция өкүлчүлүгү официалдуу берет. Түшүндүм. Рахмат чоң. Мына өзүңөр күбө болдуңар. Ушундай. Москвада ушундай. Кантса да өзүңө сак бол, коңшуңду уру тутпа дегендей, колдон келишинче документке өтө тактыкта жүрүш керек. Паспортуңарды эч качан жоготпогонго аракет кылгыла. Өзүңөр көргөндөй, эгерде паспортуңар жок болсо, ошондой. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Колл центрдин номерлерини биз азыр калтырабыз, описанияда да калтырабыз. Андыктан чалгыла, эгерде албай калсак кайрадан чалгыла. Колл центрге күндүз чалып түшө албай атабыз дегендерге бир эскерте кетчү нерсе. WhatsApp'тан через WhatsApp чалбагыла. Биз азыр баланс деген нерсени салбайбыз дагы, только через интернет WhatsApp аркылуу чалабыз. WhatsApp'тан мурун звонок кетет. Ошондуктан колдон келсе телефон номериңер менен связьга чыккыла. WhatsApp'тан эмес, связьга чыккыла. Ошол WhatsApp номерге деле связь менен чалгыла. Барыңа ден соолук. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.